Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatu cemaat. Birinçiden bütkül alamды жоқ жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып та күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттары жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсы убакта, эмнени, кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Estağfirullah, innalloha ala kulli shay'in qadir." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа асмандан жамгыр жаадырат, кааласа мөндүр жаадырат, кааласа кар жаадырат, кааласа эч нерсе жаадырбай да кое берет. Аллах кааласа жазды кыш кылат, Аллах кааласа кышты жаз кылат. Аллах Таала кааласа байды кедей кылат, Аллах кааласа кедейди бай кылат. Аллах Таала кааласа кулду падыша кылат, Аллах Таала кааласа падышаны кул кылат. Ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Estağfirullah, wa rabbaka fakabbir." Сен Роббуңду макта, сен Роббуңду улуктагын дейт. Аллах Тааланы макташлык, Аллах Тааланын улуктугун айтышлык, бул дагы Аллах Тааланын өкүмү. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах ошончолук мактоого татыктуу зат. Алланы канча мактасаңыз, Аллах сизге ошончолук сооп берет. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, сиз Аллах Таалага ошончолук жакын болосуз. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах Таала сиздин ошончолук күнөөлөрүңүздү кечирет. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, же Алланы мактаган адамды ушинтип олтуруп кулак төшөп уксаңыз, сизге бул дүйнөдө жашоо өтө жеңил болот, өтө рахат болот, өтө жыргал болот. Ал эми дүйнө, жеген тамагың, ичкен чайың, сүйлөшкөн телефонуң, көргөн телевизоруң, жашаган үйүң, жаткан түшөгүң, минген унаң, машинаң, кыскасы дүйнө. Мактасаңыз болот, бирок бир өзү дагы мактоого татыктуу эмес. Дүйнөнү канча мактасаңыз, жүрөгүңүз ошончолук карарат. Дүйнөнү канча мактасаңыз, күнөөңүз ошончолук көбөйөт. Дүйнөнү канча мактасаңыз, же дүйнөнү мактаган адамды ушинтип олтуруп алып уксаңыз, сизге бул дүйнөдө жашоо өтө оор болот. Аллах берген нерсеге шүгүрчүлүк кылбай каласыз. Балким наразычылык пайда болот. Качан мен ушундай минем, качан мен ушундай жашайм, качан мен ушундай кием, качан мен ушундай жейм деген нерсе пайда болот. Ошондон урматтуу угандар, ар бирибиз Аллах Тааланы мактап үйрөнөлү. Мына ушундай улуу мактоого татыктуу болгон зат Аллах сиздерди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өң түс берди, ушунчалык сулуулук берди, эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди, урматтуу уган. Эми бүгүнкү муфтияттан берилген темабыз Алла жолунда вакыф калтыруунун сооптору, Алла жолунда вакыф калтыруунун артыкчылыгы туурасында экен. Албетте урматтуу туган, бул туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сөздөрү бар. Мына ошол вакыф туурасында сөз кылмакчыбыз. Вакыф деген сөз кайрымдуулук максатында жалпы инсанияттын пайдасы үчүн калтырылган кыймылдуу же кыймылсыз бир мүлүктү вакыф деп коет. Мисалы мына мечит, бул вакыф. Ким келип намаз окуса уруксат.
Бұл ешкімнің меншігі емес. Мешіт қылып қалтырды, болды. Оға бір кезде жер меншігі болушы мүмкін, бір адам өзін жерге салышы мүмкін, бірақ мешіт деп аталды, бұл Алла үшін қалды, бұл қияматқа шейін уақыф болып қалыш керек. Bir adam kelip palasını көтеріп кете албайды, bir adam kelip тұрып не қылады, мешітке өзі шығып ала албайды. Ар бір адам не қылып кирип намаз оқып, ошо ибадат кылып шығып кеткенге ақысы бар. Албетте бүгін күні урматтуу туған, елибиз бир аз арасында қолы қиышықтар, же болсам қолы ийгилиги пайда болгондугу үчүн мечиттин мүлкү, же болсам жалпы мусулмандын мүлкү дегеле Аллахтан коркпой керектүү нерсесин алып чыгып кетип аткандыгы үчүн айласыздан түнү култанып калып калган мечиттер бар. Негизден вакыф болгондон кийин бул 24 саат ачык болуш керек. Вакыф болгондон кийин ар бир мусулман жүргөн болобу, жолдо калган болобу, келип ушул мечиттен өзүнүн муктаждыгын бүтүрүп кетиш керек да. Бирок аттың арман бүгүнкү күнү элге туура жеткире албагандыгыбыз үчүн, элибизде ушундай ыйманы өтө алсыз болгондугу үчүн мечиттеги микрофонду, мечиттеги баалуу буюмдарды көтөрүп чыгып өзүнүн жеке пайдасына иштеткендиги үчүн айласыздан гана мечиттер култанганга мажбур болуп жаткан керебези. Негизден бул мечит вакыф болду, урматтууган, демек бул жалпы мусулмандыкка 24 саат ачык болуш керек. Я Алла, ошондой эле бүгүнкү күнү урматтуу туган, мынал жолсан бул вакыф. Алла үчүн калтырылган нерселер мына ушу. Буга эч ким боло албайт. Мына ушунун артыкчылыгы, мына ушундай кылып калтырсаңыз канчалык сооп болот, качанга чейин сооп болот. Ушул туурасында сөз кылмакчыбыз. Анткени урматтуу туган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылынган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Иза мата ибну Адам инқатаа амалуху илля мин саласин." Муслимдин риваяты. Иза мата ибну Адам, качан адам баласы өлө турган болсо, инқатаа амалуху, амалдары токтойт. Бардыгыбызга белгилүү. Бу токтойт. Илля мин саласин, бирок өлдү, амалы токтоду дегениңиз менен 3 нерседен ал инсанга кыямат күнүгө чейин сооп жете берет деди Пайгамбарыбыз. Ошонун биринчиси садакатун жариятун, жария садака. Жалпы инсаниятка жария кылынып туруп, жалпы инсаниятка көрсөтүп туруп садака кылынган нерсе. Мисалы мечит, мисалы аялдама. Мына ал остановка деп коебуз го. Остановкадан вакыф деген сөз мына ошол остановкадан токтоп тура турган нерсе. Бул кыяматка чейин токтоп турат. Жол, суу чыгарып коюшлук. Дегеле мусулмандардын пайдасына, жалпы инсанияттын пайдасына калтырылган нерсе жария садака болуп эсептелет. Муну жашырып кое албайсыз. Мечит ачылдыбы, ким ачты, каяктан ачты, бул баары билиниш керек. Бизде жакшы сөз бар го, оң колуң бергенде сол колуң көрбөсүн дегендейчи. Мачитте сөзсүз бардыгы көрө. Колуң менен бересиңби, бутуң менен бересиңби, тилиң менен айтасыңбы, кыскасы жашырасыңбы, бул садака жария. Жалпы ел, ушул жерде мечит ачылыптыр. Ушул жерге мечит салыныптыр. Ушул жерден суу чыгарыптыр. Дүйнө жүзү көрө турган нерсе бул, урматтуу. Ушуну ким калтыра турган болсо, кыямат күнүгө чейин ушунун сообу ал инсанга жетип турат. Ау илмун янтафиу бихи, экинчи илим калтырыла болсо, амал кылына турган илим калтырылган болсо, талабаларды, шакирттерди, окуучуларыны калтырып кеткен болсо, ал окуучусу кийинки окуучуларын чыгарып, мына ошентип кыямат күнүгө чейин акыркы окуучусу жан таслим болуп бул дүйнөдөн коштошконго чейин ал инсанга сообу жете берет, эч кандай кемибестен, эч кандай кыскартылбастан. Ау валадун салихун яд'у лаху, же болбосо садака жария да кыла албады, пайдалуу илим дагы калтыра албады, анда валадун салихун, алхамдулилlah көпчүлүгүбүз балалуубуз, балалуу болуп атабыз. Не үрең бар, че үрең бар, гы ыраң бар, шы ыраң бар, ошонун бардыгы сиздин урпактарыңыз. Ошонун бардыгы сизге караштуу болот, урматтуу туган. Мына ошол балдарды, салих балдарды калтырса, булар
Akır kıyamatga çeyin ne kılsın? Oşo atasına, çoğun atasına, babasına ne kılıp? Kur'an okup, dua kılıp, namaz okup, namazdan keyin Allah Taala Kur'anda aytılgan dualardı kılıp tura turgan bolsa, bul insanga soğu toktobойт, uşul 3 nerseden soğu jete berет dedi urmаттуу. Muna ошондон бүгүн күнү эң биринчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Садакатун жариятун." Жария садака калтыруу. Ya Allah, olturgan bardığız imandığız. Bardığız elhamdülillah imanımız var. Birok maqtanarlık emes. Bardığız imandığız. Birok bul imanımız menen hiç yerge jete albayбыз. Bul imanımız menen hiç kanday bir tatıktуу iş kıla albayбыз. Oşondan sadaka jariya je bolsam ilim kалтырып, salih baldарды kалтыруу үчүн эң негизгиси iman күчтүүрөөк болуш керек, iman бекемирээк болуш керек, iman адамды ушул нерсеге сүйрөп, ушул нерсеге түрткү берип, ушул нерсеге үндөп туруш керек. Азыр бардыгызда иманыбыз бар, бирок Алла үчүн калтыр дегенге калтыра албайбыз. Allah üçün bereyin degende kıla albayız. Biz bardığımız kıla alabız, el körüsün dep kıla alabız. Olturgan bardığımız kıla alabız, elge men söz berip koydum ele dep kıla alabız da. Bardığımız kıla alabız, el emne deyt dep kıla alabız da. Bardı kılıp jatabız. Ne dep? El ne deyt? Eldikini jegen bizde. Elge söz berip koydum ele da. El menen yaşap atkandan keyin el menen birge boluş kerek da. Qo'ming böri olsa böri ol, tulki olsa tulki ol deb yaşap kaldık da. Allah Taala ne degen? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne degen? Ana aytpay kaldık. Men Allah'a söz berip koydum ele, inşallah kılam dedim ele, buyursa kılam dedim ele. Anı kılbay kaldık urmatlı tuğan. Oşonduktan söz kelgende aytpasa söz asla söylet deyt. Mına urmatlı tuğan kış geldi degele. Жиын теринди жыйнап алдык, тапкан нерсебиздин бардыгына эл көрүүсүнгө бере баштадык. Тойлор чекеден, кафе, ресторандар очерет. Ат берген, улак берген очерет, торпак берген очерет, жария кылып келиңиздер деп, 10 торпак, 20 тай, 30 ман кой, манандай, мындай баалуу белектер. Ya Allah, ова, мен деле ойноп атам. Men dele at minip atam, men dele çabıp atam urmatlı tuğan. Ova bizdin uluttuk oyunuz, bizde gana var. Al yerde maksat attı dayardoo gana. Mınça nerseni berip ısraf kıloo maksat emes. Mınça nerseni tekke ketiroo maksat emes urmatlı tuğan. Al yerde men dele barıp atam, alhamdulillah men dele çabıp atam. Ova bergen sorunu men dele alıp atam. Al жерде урматтууган сорун бергенде анчалык дүйнөнү чачуу бул максат эмес. Ал жерде ошол атты чабып, ошол ортого кирип атты даярдоо. Ал жерде ар бир балага, ар бир эр жигитке ат чапканды, ат мингенди үйрөтүү максат. Ошол эле учурда оюн деп эсептейбиз. Бул оюн адал оюн болот, качан намазың өтүп кетпесе. Ойнап атып намаздын убагы өтүп кетип, намаздын каза болгон болсо, бул оюнуң арам болуп эсептелет. Bu demez jalpı oyun urmatlı. Jalpı oyun mustahap. Oşolle futbol oynaysın, oşolle tenis oynaysın, oşolle bilyard oynaysın bu, oşolle şahmat oynaysın bu. Ruhsat berilgen oyunlar. Bardı mı mubah, kaçan urmatlı tuğan. Albatta kumarga aylanbasa, oşolle uçurda namazların kaza bolbosu. Bar oynatam köpçülüğü, açık aytkanda köpçülüğü namaz okuyaydı. Ulakçan palvandarının köpçülüğü namaz okuyaydı. Kegiler çıkkıla mana men жүрgüla niyet bardı. Çoğun kişiler, çoğun adamlar dağıla. Ne det? Niyet bar Kuday buyursa. Sen 12 yaşında Kuday buyurgansan aç. Sen söz bergensin Kuday buyursa namaz okuymun dep Allah'a söz bergensin, bana emes. Allah'a söz bergensin. Ana ne üçün atkarbaysın urmatlı tuğan? Anan bir jola boldu men dele ulak berem dep söz berip koygan bolsaң, oşonu atkarışın gerek be. Bir jolu boptur men dele futbol koyup berem desең, oşonu atkarışın gerek be. Ова аткарып атасың. Неге? Иманыңдын алсыздыгыдан урматтуу туган. Ошончо эки машина төө, ошону вакыфка Алла үчүн берип койгон урматтуу туган. Ошону Алла үчүн берип койгон вакыфка сен не кыласың? Бул дүйнөдө дагы соо боласың, ахиретте дагы соо боласың. Бүгүнкү муфтиятын берилген темасы дал мына ушул тема урматтуу туган. Мына ушул.
Ооба, муга чейин айтканмын, дагы айтам. Азыр сен берип атасың, урматтаган, аны намаз окуган алабы, намаз окубаган алабы? Ичип жүргөн алабы? Мас ким? Мына ошолда урматтаган. Мен анны көз көзүм менен көрдүм, жанында турдум, жыттанган адам ошол алтын куруну алды да. Бактысы экен ошол таштады, ошол алды. Эми дуа бер дейт. Ол өзү жыттанып турса, өзүгө пайдасы тийбеген кантип сага пайдасы тиет? Өзүгө дуасы кабыл болбогон сенин балдарыңа кантип дуасы кабыл болот? Эми балдарыңа, урматтуу туугандар, мына ошондуктан биз алхамдулилла, ооба ниет кылып алдың, ар бир адам ниетиге жетсин, бирок анчалык ысраф, анчалык чектен чыгуу, анчалык эл көрсүн, анчалык мактаныш үчүн эмес. Ошону урматтуу тууган, макул ондан бирини боптур, 9-ун берсең дагы, жок дегенде бир бөлүгүнү вакыфка калтырып койчу. Өзүңдүн эле пайдаң, үй бүлөңдүн эле пайдасы, ошол келечекте чоңоюп келе жаткан бала чакаңдын пайдасы, урматтуу тууган. Макул, урматтаган, макул, сен садака жария кыла албайсың, ага мен эч кандай каршы эмесмин. Ал сенин байлыгың, ал сенин мүлкүң, каяктан келген болсо ошол жака жумшалат, урматтуу тууган. Раматылык Абдусаттар устазыбызга, Раматылык Кыргызстан биринчи муфтиси болгон Абдусаттар устазыбызга үйү жөнөкөй эле үй, азырга чейин жөнөкөй эле үй. Ошого мен деген байлардын бирөөсү пачка долларды апарып берип, үйүңүздү оңдоп алыңыз дегенде үйүм оңдолуп бүткөн. Жок, мындай кылып жасап алыңыз, мына акчаны бердим деген, кереги жок, алып кет деген. Урматтуу дамылам, албасаңыз азыр мен өрттөп салам дегенде айткан, бел оорубай келген акча бел оорубай кетет. Кааласаң өрттөп сал, кааласаң күйгүзүп сал, меники эмес, өзүңдүкү. Кыямат күнү өзүң жооп бересиң дегенде, урматтуу тууган. Акыйкатта бул берип атканыңыз сиздики. Сиздики, канчалык белиңиз ооруду, канчалык мээнет менен таптыңыз, сиздики. Менин күйгөнүм, биздин айтайын дегенибиз, ошону өзүңүз үчүн күйүңүз, балдарыңыз үчүн күйүңүз, урпагыңыз үчүн күйүңүз, урматтууган, вакыфка калтырып коюңуз. Боптур, вакыфка калтыра албасаңыз, жөнөкөй, урматтууган, бүгүнкү күнү кыйналып жаткан жетимге, кыйналып жаткан жесирге, кыйналып жаткан кедейге алып барып берип коюңуз, дуа кыл дебей эле коюңуз. Жөн апарып мындан иштетип кой дең, болду. Өмүр бою сизге дуа кылып өтүрөт. Неге арабтарда сөз бар, ал-инсан абдул ихсан. Инсан бул жакшылыктын кулу деген да. Кичине эле жакшылык кылып койсоң, аны ал да бизге берген. Өткөндө ана киши да, ошо жакшы киши. Неме, кара, өткөндө машина ана ошол берген да. Майли, болду, өмүр бою айтып жүрөт. Өткөндө баягы бизге көмүр берген, ана киши да. Ошол ташап кеткенде бизге көмүр. Ким келсе ошону айтып берет. Бир жерде, ана телевизордон чыккан, ана ошол кезде бизге көмүр берген. Кайсы жерде көрө турган болсо сизге салам берет. Ассалам алейкум, тааныдыңызбы? Жок, жана бизге көмүр бербедиңизби? Ошол мен да. Неге урматтаган? Бул инсан жакшылыктын кулу мына ушундай. Ошонун дуасы, ошонун жылмайганы, ошонун жакшы сөзү кыямат күнүгө чейин сизге кала берет. Мына ошондон садака жария, мечит саласыңбы, медресе саласыңбы, деге эле Куран алып келип коесуңбу? Мына камера, мына ушул садака жария. Мына татыган камера бар го, ушул садака жария. Ушул барып компьютерден монтажданып сону кылып чыгарып атпайбы? Ошол садака жария. Ошол берешен инсандар, мына ушуну жалпы мусулмандар пайдаланып туруп берген, мына ушул садака жария, урматтуу тууган. Бул бир адам мүлкү эмес, тартып татырган кыйкыйнан сатып алып өзүнүгө бир нерсе алып атган бир адамдын мүлкү эмес. Мына ушул садака жария. Марва ТВны көрүп аткандар барбы? Ким көрүп атат? Аздан көрүп атасызбы? Барбы араңызда Марва ТВ? Не болду азыр? Көрүп атасызбы дагы? Өчүрүп койдубу? Өчүрүп койду. Неге садака жария токтоп калды? Садака жария токтоп калды, Марва ТВ жок эми. Токтоп калды, урматтуу. Укпаппыз. Уктуңуз, не кыла аласыз эми? Азыр уктуңуз, токтоп калды, өчүрүп койду. Жок эми. Канча маселелер, канча баяндар, түнү менен Куран окулат эле ал жерде. Канча уктай албаган үй бүлө ошону коюп коюп туруп, түнү менен үйүндө Куран окулуп турат эле. Ар жумада ошол жерден Куран хатым болуп турат эле. Көңүл бурган жокпуз. Укпаппын деп койдук, болду, өчтү, жок эми Марва ТВны көрбөйсүз эми.
Ошол дагы садака жария болчу, урматтуу тууган. Кыргызстандын ар бир 7 област боюнча орчундуу жерлерде ошол эмне болчу? Садака жария болчу. Мына ошондуктан биз тапкан нерсебизди садака жарияга бериңиз, кыямат күнүгө чейин. Өзүңүз деле садака жария ар кимге айтып бериң. Ана ушул менин себебимден иштеп атат. Алла мүмкүнчүлүк берди. Мананы мен иштетип койдум. Жалпы Кыргызстан дүйнө жүзү пайда таап атат. Мактаналасыз. Мына камераны дегеле компьютерди ким алып берген болсо, кыямат күнүгө чейин мактаналат. Ушуну мен алып келип койдум, ушу сөздөрдү биз жеткирип атабыз. Алла мага мүмкүнчүлүк берди деп мактана алат. Мана мечитти салган адам кыямат күнүгө чейин урпактарга чейин мактана алат. Алыс эле достору дагы мактанат. Ошо мечитти менин досум ачкан да. Ошо ачкан киши менен мен чогуу иштешем да. Мактана алат ошол дагычы. Ол чогуу иштешет болсом эч кандай тууганчылык байланышы жок. Таанышып калган болсо да ошону биздин тааныш ачкан да. Өчкөндө ачылдыгы ошону биздин достору салды да. Кимиси кыскасы биздин достору да. Чакырды да мен бара албадым. Неге? Бул садака жария бардыгы мактана алат, урматтуу тууган. Ошондуктан бул Алла үчүн калтырылган нерселер сизге кыямат күнүгө чейин соо жетип турат. Макул бул нерсени кыла албайсыз, сиз чөнтөгүңүздөн титирейсиз, чыгара албайсыз. Сиз чыгарышыңыз мүмкүн эл үчүн, сиз чыгарышыңыз мүмкүн рия, эл көрсүн, кожо көрсүн деп чыгарышыңыз мүмкүн. Макул, урматтуу тууган, ал өзүңүздүн ыктыярыңыз. Бул боюнча биз айттык. Экинчи нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: пайдалуу илим калтырган болсо. Я Алла, пайдалуу илим калтырган болсо. Буга чейинки темада Жабир разияллаху анху айтат: сахабалардан бир дагы сахаба садака жария калтырбастан дүйнөдөн өткөн эмес дейт. Жабир разияллаху анху дейт: пайгамбардын достору сахабалардан бирөөсү дагы садака жария калтырбастан дүйнөдөн өткөн эмес. 124 миңден ашык сахаба болгон пайгамбарлар, пайгамбардын достору. Аллах Субхана таала динди жеткирүү үчүн 124 миңден ашык пайгамбар жөнөткөн болсо, акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул ислам динини таркатыш үчүн 124 миңден ашык сахабаны даярдап өткөн. Ошонун бирөөсү дагы садака жария калтырбастан дүйнөдөн өткөн эмес дейт, урматтуу тууган. Акыйкатта шегиңиз барбы? Бирөөсү машалла, Талха разияллаху анху окшогондор чоң курма багыны берди. Усман разияллаху анху эң кымбат булакты сатып алып туруп мусулманга бекер берип берди. Булак бары да еврейдики эле, сатат эле, урматтуу тууган. Ошону Усман разияллаху анху бардан кел жарымын мага сат деди. Кандай жарымын сатам? Бир күн сен үчүн сатасың, пайдаланасың, бир күн мен пайдаланам деди. Еврей макул болду. Болду. Бир күн еврей пайдаланат, бир күн Усман разияллаху анху. Болду, сатып алгандан кийин Усман разияллаху анху мусулмандарга айтты: "Бүгүн менин очеретим сууңарды алып алгыла, бекер" деди да. Бардыгы бекер суулат, эртеси еврейдики эч ким келбейт суу алганы. Анан айла жокто не бардыгын сага сатайынчы деди да. Сен алчы ушуну деди. Макул деп алды дагы Алла үчүн вакыфка берип койду да. Алла үчүн вакыфка берип койду. Умар разияллаху сахабалар бардыгы ар бирөөсү жөнөкөй кичине нерсе болсо дагы садака жария калтырган. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла тахқиранна шай'ан фил ма'руф". Жакшылык нерсе деселер эч бир нерсени төмөн санабагыла. Эч бир нерсени төмөн санабада. Бир эле китепти ушунда коюп койсом болобу, ушул уят эмеспи? Төмөн санаба, урматтуу тууган. Эмне үчүн уят болсун? Бир китепти алып келип мечитке коюп кой, вакыфка, мечиттикке деп кой. Мына. Бир эле паласты алып келип салып кой, бир эле жай намазды алып келип салып кой. Бир эле болуп тур, мына камера дүйнө жүзүгө таркалды. Ушунда бир эле зымыны, мына зымыны мен алып берейинчи. Мына чырагыны мен алып берейинчи. Мына жерин мен алып берейинчи. Садака жария. Сахабалардын бирөөсү дагы бир садака жария калтырбастан дүйнөдөн өткөн эмес, урматтуу тууган. Я Алла, аны калтыра албасаңыз, анда пайдалуу илим калтырыңыз. Пайдалуу илим. Өзүңүз окуй албасаңыз, балдарыңызды окутуңуз, неберелериңизди окутуңуз, кыздарыңызды окутуңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силердин эң жакшыңар Куран үйрөнгөн жана үйрөткөн.
Отырған ең жақсы кім екен? Кім Құран үйреніп отқан болса, же кім Құран үйретіп отқан? Ең жақсы мына ошол. Кімден алдында? Аллахтың алдында. Бұға чейин мен айтып өткенмін, ушул хадисти өмір бойы қайталасаңыз татыктуу. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, сендерден араңарда ең жақсыңар Құран үйренген жана үйреткен. Ушуну өмір бойы қайталасаңыз татыктуу. Неге? Алланың алдында ең жақсы адам. Азыр чыксаңыз бирөө жумаңыз кабыл болсун, чай ичип коюңуз деп 500 сом берди да. О, сонун кишкени тааныбайды 500 сом, анда жакшы кишкен. О, кимге жакшы? Сизге да жакшы. Аны канча адам издеп таппай жүрөт. Ал канча адамды кидайт этип качып жүрөт. Садака берсең баледен кутуласың дегенди угап сизге садака берип атат. Мына мен тута албай турсунчу. Мага дагы жетпей жүрсүнчү деп сага садака берип атат болчу. Ошого сен аны жакшы адам деп атасың да. Алланын алдында ким жакшы экен? Ким Куран үйрөнгөн болсо, үйрөткөн болсо, урматтуу туган. Улуу алымдардын бирөөсү айтат, ушул хадис мени ушул мечитке олтургузуп койгон ушул хадис болду дейт. Мечитте 10 жыл отуруптур да, чыкпай. Неге отурасың? Эртең менен келсе дагы ушундасың, кеч келсе дагы, абетте келсе дагы, жазда келсе дагы, кышта келсе дагы. Неге десе, мени олтургузган пайгамбарыбыздын ушул хадиси деди да. Пайгамбардын ушул хадиси мени 10 жыл мечитке олтургузуп койду. Неге? Ең жакшыңар Куран үйрөнгөн жана үйрөткөн. Ошону үйрөнүп, ошону үйрөтүп 10 жыл мечиттен чыкпаптыр да. Субханалла. Мына урматтуу туган. Ошондон өзүңүз үйрөнүңүз, башкаларга үйрөтүңүз. Болбосо урматтуу туган, макул, сиз дагы деле дүйнө менен алексиз. Сизге дагы деле эч нерсе жетпейт. Сиз иштеген адамсыз. İştesen tişteysin de degen adamsız. 10 somon olmasa 15 somon olsa maşçıda kete albayсың da degen акчага таянған адамсыз siz. Андай бола турган болсо матуган валадун салих бала калтырсын дейт. Балаңыздыбы, кызыңыздыбы, небереңиздиби, карындашыңыздыбы не кылың динге окутуп коюңуз. Эртең сиз өлгөндөн кийин Алла Кур'аны Каримде айтат. Ата-энеңерге дуа кылгыла. Эмне деп? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ey Rabbim, ата-энем мен жаштыгымда мага кандай мээримдүүлүк, кандай ырайымдуулук кылган болсо, сен дагы ата-энеме дал ошондой ырайымдуулук кылгын деп дуа кыла турган балдарды калтыргыла дейт. Сизге манандай дуа кыла турган балдар калсын. Акыйкатта сиз жаштыгыңызда ата-энеңиз кандай мээримдүүлүк кылды? Булгап коесуңбу, башка кылып коесуңбу, толтуруп коесуңбу штаныңды. Бардыга мээримдүүлүк менен, ырайымдуулук менен, ушундай эркелетүү менен, өзү жебестен сизге жедирип, өзү кийбестен сизге кийдирип, өзү үшүсө дагы сизге жабынтырып урматтуу туган. Суу жерге өзү жатып, курук жерге сизди жаткырып, ушунчалык мээримдүүлүк менен чоңойтту. Эми мына көпчүлүгүбүздүн болбосо дагы бир канчабыздын ата-энебиз дүйнөдөн өттү. Атаңыз болбосо энеңиз өттү. Энеңиз болбосо атаңыз өттү. Кызы бардыгыбыздын не кылабыз? Бир жакыныбыз дүйнөдөн өттү. Ошого эми не деп дуа кылат экенсиз? Аллахым, мен жаштыгымда ата-энем мага кандай мээримдүүлүк кылган болсо, сен дагы ата-энеме ошондой мээримдүүлүк кылгын. Аллах Таала өзү үйрөтүп атат, урматтуу туган. Мына дуа каякта жатат. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Көгөртөм десеңиз, манандай дуа кыла тургандарды калтырыңыз. Жаман болса бизге окшош болсун, Аллаху акбар дей турган эмес. Аш бергенге баш берсин, жок урматтуу туган. Дасторконуң жайлы эле жүрөсүн, чүн той берип эле жүрөр. Булар дуа эмес, урматтуу туган. Булар дуа эмес. Мына ошондуктан бардыгыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай дуаларды кылган болсо, дегеле Аллах Таала Куранда кандай үйрөткөн болсо, ушундай дуа кыла турган бир жакыныңызды калтырыңчы. Сизде үмүт болсунчу, урматтуу туган. Мен өсө манал бар, бул өсө мен бар дей тургандай, артыңыздан не кылсын? Урпак, жакшы тукумдар калсын. Мына ошол урпактын кыямат күнүгө чейин сизге сооп жете турган болсун. Иса алейхиссаламдын окуясында айтылат. Иса алейхиссалам бардыгыбыз билебиз, урматтуу туган, Аллах хасана ушундай ага мужиза берген, өлүктөрдү тирилткен. Энеден төрөлгөн сокуллардын көзүн ачкан. Энеден төрөлгөн сүйлөй албай тургандарды сүйлөткөн. Кабырда жатканды бир деп кум би изнилла, Алланын өкүмү менен тур десе турган, урматтуу туган. Алла Таала берген буга.
Ошол İsa алейхисалам bir gün safarga baratıp kabırdın janынан öttü эле, bir kabırdın ээси ушунчалык азапталып жаткан экен. Азапталып дозок. Пайгамбар ага көрүндү, урматтаган. Өтүп кетти. Көп өтпөй эле кайра келсе, ошол эле кабыр ээси бейиш, жаркырап бейиште жүрөт да. Allah hasanatadan İsa aleyhisselam soradı. Ya Allah'ım, men ketip barasam dozokta çırqırap жаткан экен, кайра келсем бейиштик болуп калыптыр. Мунун керемети, мунун сыры эмнеде? Дегенде Allah hasanat айтты, өзүң тургузуп сура dedi. Жерди бир теп, кум би изниле, Аллахнын уруксаты менен, Аллахнын өкүмү менен тургун дегенде турду. Анан ошол адамдан İsa aleyhisselam өзү сурап атат. Мен баратканда дозокто элең, кайра келе жатсам аз мүнөттүн ичинде бейишке кирип калсың. Эмне болду? Дегенде айтат, ооба, туура айтасың. Мен балагатка жетип үйлөнгөнгө чейин бир да жакшы иш кылган жок элем дейт. Жалпы инсаниятты тойгозуп, күнөн үстүгө күнөө кылып жүрүп, мен деле эл катары үйлөнүп, ошол нике кечеси болгондон кийин эле ажал келди, өлдүм дейт. Ошол күндөн баштап дозокто элем, ошол аялым боюнда болуп, балам төрөлүп, чоңоюп, бүгүн медресеге дегеле илим алганга кадам аттаган экен, ошону баламдын урматына Алла Таала менин күнөөлөрүмдү кечирип, бейишке киргизди деди да. Баласы медресеге аттап, дегеле китебини кучактап барып, устазга барып сабак алгандыгынын урматына Алла Таала күнөөлөрүмдү кечирди, бейишке киргизди деди. Сизде мына ушундай сыймыктана турган балаңыз барбы? Ушундай сыймыктана турган, мактана турган, коркпой дүйнөдөн өтүп кете турган бирөө барбы артыңыздан Кур'ан окуп тура турган? Маналарды калтырың, мына ул дагы садака жария болуп эсептелинет. Балаңызды жашырып жүрө аласызбы? Балаңызды, кызыңызды көрсөтпөй жүрө аласызбы? Болду, төрөлүшү менен сүйүнчү балалы болдум, сүйүнчү кызды болдум. Бу садака жария, урматтуу тууган. Ошол балаңыз, ошол кызыңыз сизге Кур'ан окуй турган, сизге дуа кыла турган, сиздин артыңыздан жакшы иштерди кыла турган, сизден кийин толук кол жайып Аллахтан кечирим сурай турган перзент болсун, мына садака жария болуп эсептелинет, урматтуу тууган. Мына ошол макул акчалай, же болбосо финансы деп койгон бул жагдан бере албайт экенсиз. Анда илим ала аласыз. Боптур, ушунчалык эле ишмер болуп кеттиңиз, колуңуз такыр бошобой калды. Анда балаңызды бере аласыз, урматтуу тууган. Ушул үчөөнү кыла албасаңыз, анда билбеймин, сиз эмне үчүн жашап атасыз. Аз мөөнөтүбүз калды, кыска убакытыбыз калды. Мындан кийин дагы канча жашайбыз, Алла гана билет. Алла гана билет, урматтуу тууган. Артыңызды бир карап коюң, эртең менен кылт дей турган болсо, кырсык кабаккаштын ортосунда жамбар жерде каза бар, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бардыгыбыз өлөбүз. Өлүш үчүн сен карытайып, чачың агарып, белиң бекчейип, көзүң чекчейип, кроватта шарт эмес. Шарт эмес, урматтуу тууган. Мына ошондон канчабыз таң калган бойдон кала берет да. Өлүп, койчу, азыр эле менин жанымдан кетти го. Койчу, кеч эле биз акалап күлүп сүйлөштүк го. Койчу, жана эле мен бирге олтурдук го. Мындай канча адамга күбө болдук да, урматтуу тууган. Эртең бизге дагы дал ушинтип кала беришет. Дал ушинтип кала беришет. Ошол учурда, урматтуу тууган, сиздин артыңыздан молда издетпей, бирөөгө жалынтырбай, өзү Кур'ан хатым кыла турган, өзү намаз окуп соомун багыштай турган, өзү сиздин артыңыздан садака бере турган бирөө барбы? Артыңызды бир карап коюңуз. Ошондойду издеп даярдап коюңуз, урматтуу тууган. Мына ошондон, өткөндө бирөө Кур'ан хатым кылдым, кимге багыштайын деди эле, мага багыштап кой десем таң калат. Сиз тирүүсүз го дейт. Тирүү болсо мен муктаж эмесминби мен? Кур'ан хатым кылды, не кылайын деди, сол мага багыштап кой десем, сен тирүүсүң го дейт. Биз жалаң өлгөндөн кийин берип көнүп калганбыз да, туурабы? Өлсө анан аш бересиң, өлсө анан жыйкыңды соёсуң, өлсө анан той бересиң. Тирүү кезинде бере бергин, Тирүү кезинде хатын кыла бер. Бирок эле өзү алып кетсин. Түшүндүңбү? Барып алып качан бере берет экен деп күткөнүнө караганда. Өзүң кетип атасыңбы, кошо алып кет, урматтуу тууган, сизге түшүнүктүү болуш үчүн, Az safarga жөнөдүңүз, өзүңүз алып кетсеңиz, жолдо пайдаланасыз, баргандан кийин кеңири өзүңүз менен кошо өзүңүз бош кетип атасыз. Бирок бирөөдөн жүктө бера, сала бера дедиң, мейли.
О эми кимден салы берет? Бош табабы таппайбы? О тапкан качан жолго чыгат, качан толот, качан барат? Тирүү кезиңде кылып кал урматтуу туган көп нерсени. Азы тирүүсүн көп нерсени кылып калган урматтуу туган. Мына ошондон Аллах Субхана Таала мүмкүнчүлүк берди. Бардыгыбыз колубуздан келишинче аракет кылайлы. Машалла, азыр умра деген ачылды. Ага аттанайлы бардыгыбыз. Анан ошол жака барып дуа кылайлы. Ажылык дагы ачылып калсын. Себеби 2 жылдык ажыларыбыз жок. 20-21-жылы ким ажыга барды? Эч ким жок. Бардыгы жер карайт. Жөнтөбү? Канча таквалар отурат, канча байлар отурат, менмин деген чиригендер отурат. Ошончо байлыгыңдан бир барып келбедиңби? Жок, сени байлыгың жөнөтө албайт. Ушунча таква экенсиң, бир барып келбедиң, сени таквалыгың дагы жөнөтө албайт. Акчаңды каяка иштетишти билбейт экенсиң, ушу менен эле барып келбедиңби? Жок, урматтуу, ал нерсе алып бара албайт. Аллах Субхана Таала кимди каалаган болсо, ошол гана акчасы барбы, жокпу, ал жашпы, ал карыбы, ал кедейби, анысы кызыктырбайт туган. Аллах Субхана Таала алып кете берет. Мына ошондуктан ары бирөөбүз аракет кылайлы, байлыгыбызды ошол жака жумшаштын аракетин кылайлы. Тапкан нерсеңди ар жака берип эле чача бербестен урматтуу туган, бар өзүң барып кел, тарыхый жер, бара турган жер. Миң уккандан бир көргөн артыгыраак, миң уккандан бир көргөн жакшыраак деген ошол Мекке, Мадина. Барып пайгамбар саллаллаху алейхи жүргөн жердики, жүрүп кел, сахабалар мээнетин көрүп келген урматтуу туган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылган мээнетин көрүп кел. Жалпы пайгамбарлар не кылган, ошону билип кел. Анан бардагын кичине көз жашыңды төгүп, ошол жерде ыйлап кел. Акчаңды ошол башкага жумшабасаң дагы өзүңө жумшап алчы, урматтуу туган. Өзүңө жумшап, не кылгын? Ахиретиңе камдап кел. Келгенден кийин той кылышыңыз фарз эмес. Бир да той фарз эмес, урматтуу туган. Бир да той милдеттүү эмес. Азыр барганга көпчүлүгүбүздүн каражатыбыз жетет, бирок келгенден кийинкиге коркосуз да. Келгенден кийин андан да көп кетет турбайбы? Аны беришиңиз шарт эмес. Унчукпай кетиңиз, унчукпай келип кирип алыңыз. Келген адамга замзамдан берип, Аллах акбар, кош келсиң, барып келсең дагы деп кой, болду. Жылкы берип, чучук берип, той беришиңиз шарт эмес, урматтуу туган. Өтө жеңил, дин ушунчалык жеңил, ушунчалык рахат. Сиздин бул дүйнөңүздө дагы, ахиретиңизди дагы ойлой турган, сиздин өзүңүздү дагы, үй бүлөңүздү, айлана чөйрөңүздү ойлой турган, пайдаңыз үчүн гана иштей турган мына ошол дин, урматтуу туган. Мына ошого иманыбызды бардыгыбыз күчөйтөйлү, Аллахтын жолуга мүмкүнчүлүк барында чыгып калайлы, мээнетти кылып калайлы, иманга көбүрөөк иштейли. Биз айткан нерселер айтылып кала берет, урматтуу туган. Кээ бирөө туура түшүнөт, кээ бирөө түшүнбөйт, кээ бирөө аң-таң болуп эле кете берет. Түшүнгөн некен дагы билбейт алчы. Мына ошондон ал нерсенин бардыгына иман керек. Иманыңыз бекем болсо, садака жарияны кыла аласыз. Иманыңыз бекем болбосо, садака жария кылбайсыз, балким рия кыласыз. Тапканыңыз ошол улакка кетиши мүмкүн, тапканыңыз ошол тойго кетиши мүмкүн, тапканыңыз ошол ашка кетиши мүмкүн. Тапканыңыз ошол эл мактай турган, көбүрөөк эл биле турган жерге кетиши мүмкүн. Ошол эле ниетиңизди туурлаңыз дагы, урматтуу туугандар, ар бирөөбүз не кылайлы? Өлө жегенче бөлө жеген деген нерсе бар. Мына кыш келди, кыйналып жаткандарды бир аз карап коелу. Көмүрү жогу бар, отуну жогу бар. Көмүрү дагы болушу мүмкүн, отун дагы печкеси жогу толтура, меши жогу. Аларны карап берели, урматтуу туган. Өзүң жылуу жатсаң, кошунаң үшүп атса, кантип таң атырасың? Туурабы? Мына ошондуктан аларга да карап коелу. Ооба, сизге муктаж эмес. Инсанды инсан бай кыла албайт. Ал бергенибиз биз өзүбүз үчүн. Мухаддистерден эң чоң мухаддис айткан, саңа бир адам 1000 сом сурап келди. 1000 сом берип койчу, жардам берип койчу деп. Ошол 1000 сомго канчалык муктаж болгон болсо, мен соопко андан дагы муктажыраакмын деп бербесең, садакаң кабыл эмес. Кыямат күнү ошол бергениң бетиңе урулат деген, урматтуу туган. Акыйкатта биз бардыгыбыз отурган, бардыгы соокко муктажбызбы? Же муктаж эместер барбы? Бардыгы сиз эмес, биз деле муктажбыз. Ошондон Куран окуганда, соо мен тирүү болсом да мага багыштап кое бериңиз. Ушу Бактиярга дагы деп коюңуз. Мен муктажмын, урматтуу туган. Бардыгыбыз ошондой муктажбыз. Тирүү кезинде ата-энеңизге Куран хатым кылыңыз.
Тирүү кезинде хатым кылдырыңыз. Тирүү кезинде ошого тапкан нерсеңизди аябастан бериңиз. Тирүү кезинде карата турган жерге каратыңыз. Көрсөтө турган жерге көрсөтүңүз. Тирүү кезинде бере турганыңызды берип калыңыз. Өлгөндөн кийин айдат эми каяктан көрөйүнмө? Аныңыз өтпөй калат, урматтуу туган. Балким ысраф болуп калат, балким арам болуп калат. Ошондон өткөндө айтканбыз, урматтуу туган, бизди таныткан мына камера болсо, бизди элге таанытып көрсөткөн мына ушул жигиттер боло турган болсо, биз дагы башка бирөө таанытышыбыз керек. Баширов Баяман деген, ошол Мурас деген китепти жазып өтүптүр. Аны бардыгыбыз алып, бир катар түшүнбөсөң дагы не кылып окуп өтүшүбүз керек. Түшүнбөсөң, бүгүн Юсуф деген дамылабыз Мурастан сабак берип атат. Аны барып угушубуз керек, андан барып сурашыбыз керек. Биз азыр Кыргызстанда бир эле, мен дагы сабак бере алам Мурастан, бирок бөлүштүрүп бере албайм да. Ачык эле моюн кылам. Сабагын бере алам, анандай кылып коем, теория деп коебу, теория боюнча бармын, бирок фактически жокмун да. Юсуф дамылабыз бир гана ошол калды, ошону тирүү кезинде пайдаланып алайлы. Эртең өлгөндөн кийин мына манча байлыкты Мураска бөлүштүрөлү дегенге биздин күчү муфтиятка бар деле оңой эле кутулуп кетебиз биз. Ошону азыртан аракет кылайлы. Ва ахири давана алхамдулиллахи раббил аламин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды Аллахым бул дүйнөдө садака жарыя калтырышын насип кылгын. Я Аллахым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям достору ар бирөөсү канчалык деңгээлде садака жарыя калтырган болсо, ушул жерде кол жайып дуа кылып турган ар бирөөсү дагы далы ошондой садака жарыя калтырып дүйнөдөн өтүштү насип кылгын. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.